Төө Ашоодагы Хусейн Көлүбаев атындагы тоннелге асфальт төшөлүп өттү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында эртең 2 августта саат 16:00дөн кийин унаа кыймылына коюлган чектөө алынат. Эртең дренаж казылган жердин ордуна ошондой эле кошумча айрым жерлерге асфальт төшөлөт. Жакынкы күндөрү тоннелден кире бериш жерлерин жана анын айлана чөйрөсүн көрктөндүрүү иштери башталмакчы. Мындай учурда унаалар үчүн эч кандай чектөөлөр болбойт. 6 августка чейин жол толугу менен ачылат, деди министр. Белгилеп кетсек, буга чейин Төө Ашоодагы тоннел 26 июндан тарта күнүнө 10 саатка чейин жабылып турары кабарланган. Кече 31 июлда Швециянын Борбору Стокгольмдогу Минторинг аянтында кайрадан Куран китеби өрттөлдү. Бул тууралуу The Local басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда Куран китебин ирактык Салван Момика менен Салван Нажем өрттөгөн. Алар алгач китепти тээп, барактарын өрттөшкөн. Андан соң алар Курандын дагы бир нускасын тытып, таштанды салынуучу урнага ыргытышкан. Ал эми Стокгольм полициясынын өкүлү Матс Эриксон иш-чара коомдук тартипти бузбастан өткөргөндүгүн билдирген. Белгилеп кетсек, Швецияда ыйык китептерди басмырлоого каршы эч кандай мыйзам жок. Полиция кызматы мындай акциялар чоң башаламан калып келбесе уруксат берет. Салван Момика ушундай эле акцияны 28 июнда Тагыраагы Курманайт майрамында шаардык полициянын уруксаты менен Стокгольмдогу мечиттин жанында уюштурган. Анда Куран китебинин өрттөлүшүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен бирге 200дөн ашуун адам көргөн. Митингден кийинки күнү 100дөн ашуун ирактык демонстранттар Швециянын Багдаддагы элчилигинин алдына чогулуп, нааразычылык иретинде Швециянын элчиси Жасика Свардрестве өлкөдөн чыгарууну талап кылган. Нарын облусунун Кочкор районунда Жибек жолу аталышындагы бут кийим чыгаруучу ишкана ачылды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аталган ишкана толугу менен кытайлык инвесторлордун каражатына курулган. Анын курулушуна жалпы $2 миллион инвестиция салынган. Анын курулушу менен товар жүгүртүү иштерине кошумча $500 миң акча жумшалган. Учурда ишканада күнүнө 1 линия менен күнүнө 2000 даана спорттук бут кийим тигилүүдө. Ишкана болжол менен bir айда 60 миң, bir жылда 720 миң жуп бут кийим тигип чыгарат. Бут кийим тигүү үчүн чейки заттар Кытайдан алынып келинет. Ал эми Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция Орусияга экспорттолмокчу. Ишкананын ачылыш аземинде облус жетекчиси Алтынбек Эргешов ишкананы ачкан Кытай инвестору Тыцау мырзага ыраазычылык билдирип, жергиликтүү тургундарды куттуктады. Окуучуларда 1-класска электрондук каттоо 31 августта аяктайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, мектепке электрондук каттоо 31 августка чейин жүргүзүлмөкчү. Ал эми мектепке жана бала бакчага балдарды электрондук каттоо аркылуу 2023 жылдын 10 апрелинен 30 июлуна чейин 1-класска 110.081 бала кабыл алынган. Алардын ичинен 2440 бала жеңилдик менен катталышкан. Министрликтин маалыматына караганда бул мамлекеттик жана муниципалдык мектептердеги жалпы бөлүнгөн квотанын 59%-ын түзмөкчү. Дагы 75.965 бош орун бар. Казакстандын Караганда облусундагы Атайын социалдык кызмат көрсөтүү борборунда 12 бала ууланды. Бул тууралуу бүгүн 1 августта аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда алгач 30 июлда 2 бала өзүн жаман сезип жатканын айткан. Көп өтпөй аталган мекемедеги дагы 10 баланын да ооруп жатканы белгилүү болуп, балдар бейтапканага жаткырылган. Ууланган балдардын бирөөсү ооруканада көз жумган. Бүгүнкү күндө 6 бала реанимацияда жатат. Окуянын себептерин аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлдү деп билдирилген Караганда облусунун акиминин маалымат кызматы. Кийинчерээк башкы санитардык дарыгер Айжан Эсмагометова массалык ууланууга тамак аш себеп болбогонун айткан. Биринчиликтөө мунун тамак аштан ууланууга эч кандай тиешеси жок экенин көрсөттү. Бул абалда балдардын абалынын ооругун эске алып, бүгүн саламаттыкты сактоо министри аталган жерге жөнөп кетти деген ал. Учурда аталган окуя боюнча кылмыш иши козголгону айтылып, териштирүү жүрүп жатат.
Бүгін 1 августқа қарата шетелдік валюталардың курсы менен таныштырабыз. Бишкектегі коммерциялық банктарда доллар, рубль және евроның курсы төмендегідей болуда. 1 доллар 87 сом 20 тиындан сатып алынса, 88 сом 10 тиынға чейін сатылуда. Рубльді сатып алу 93 тиындан болса, сату 99 тиынға чейін баруда. 1 евроны сатып алу 95 сом 80 тиындан болса, 97 сом 50 тиынға чейін сатылуда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардың курсы 88 сом деп көрсөтүлмөкчү. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.